Бардык мамлекеттик органдар жаштардын келечегине жоопкер. Мекемелер жаштар саясатын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн биригип, келечек аталышында платформа сунушталууда. Учурда атайын кеңешме иш алып барып жатат. Мекемелердин келечек муунга кам көрө турган жумуштарын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги координациялайт. Келечек бул бир гана биздин министрликтин алкагында жүргүзө турган долбоор эмес. Бул платформаны биз мамлекеттик деңгээлде жаштардын программасы болсо деген азыр сунуш пикирлерибиз менен азыркы учурда даярданып жана укуктук ченемдик багытта иштерди жүргүзүп баштадык. Жаштар багытында бизде кандай приоритеттер болуп атат? Эмне багытта ар бир министрлик иштеш керек? Кандай кемчиликтер бар, кандай күчтүү жактарыбыз бар, жана башка свод анализ. Кайсы министрлик тиешелүү түрдө көңүл бурулуп жатат, бурулбай жатат. Бул көрсөткүчтөр дагы биз жалпы ушундай отурум жыйынтыктарга көтөрүп турабыз. Учурда бакубаттуулук жана жаштарды өнүктүрүү индекси улуттук изилдөөсү жүрүп жатат. Анын алкагында жаштар арасында сурамжылоо жүргүзүлдү. Эми статистикалык маалыматтар талданып, эл аралык уюмдардын берген баасы да эске алынат. Соңунда корутундуга таянуу менен жаштар саясатына байланыштуу сунуштар даярдалат. Эл аралык изилдөөлөрдө көрсөткүч кичине жакшыраак. Ал эми жерлерден барып жаштардын оюн жана алардын кабыл алуусун, бакубат жашоосуна баа бергенде бул албетте кичине төмөндөө болот. Бул жерде эми такыр акыбал жамандыктан дагы эмес деп айтсак болот. Анткени жаштардын балким күтүүлөрү өйдөрөөктүр. Ошон үчүн бир жагдайда кандайдыр бир толук маалыматты тактап ушундай деп айтууга азыр эртерээк. Корутундусу буюрса 1,5-2 ай аралыгында толук кандуу чыгат. Анан Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги бир канча ролик менен жана бир канча жыйындарды өткөрүү менен кенен кесир бардык шериктештерге жана коомчулукка алып чыгышат. Көпчүлүк жаштар саясатын ыраттуу жүргүзүү өлкө келечегинин кепилдик экенин белгилеп келишет. Мындан улам жаштарды ар тараптан өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Бул багытта мамлекет тарабынан жасала турган кадамдар аныкталууда. Кыргызстанда жаштарды 2025-жылга чейинки өнүктүрүү келечек программасы иштелип чыккан. Жакын караларда эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, спорт боюнча чоң демилгелер башталды Кыргызстан боюнча. Андан тышкары жаштарды IT тармакка тартуу же болбосо жаштардын жаратмандыгын чыгаруу максатында келечек стартап же болбосо Enactus менен биргеликте жогорку окуу жайларындагы жаштардын мындай ишкерликке болгон жөндөмүн арттыруу максатында долбоор башталды. Жакын караларда эле жаштарды окуу борборлору ачыла баштайт Кыргызстан боюнча. Ал жерлерде жаштарга негизги багыт берүү, анан билимин жогорулатуу максатында. Эгер 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандарды жаш муун деп эсептесек, Кыргызстанда алардын саны калктын дээрлик 50%-ын түзөт. Соңку байкоолор активдүү жаштардын көпчүлүгү спортко ышкыбоз экенин жана чет тилдерин үйрөнүүгө умтулуп жатышканын көрсөтүүдө. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.